Кыргыз эли улуттук уруху менен күчтүү, тарыхы бай, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп, тилеп, ал үчүн жан аянбай тынымсыз күрөшүп келген ата-бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. 1991 жылдын 31 августунда Жогорку Кеңеште Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргызстан көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Мына ушул күндөн тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталды. Мамлекеттик көз карандысыздык мыйзам менен бекитилип, өлкөнүн андан аркы кадамдары жаңы укуктук талаага өттү. Кыргызстан башка элдер менен эл аралык укуктардын жалпы таанылган негиздерин сактоого, мурда кабыл алган өзүнүн милдеттерин сактай тургандыгын билдирди. Кылымдар бою эңсеген кыялы ишке ашып, тилегине жеткен Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик атрибуттарын, туусун, гербин, акча биримдигин, гимнин кабыл алып, эгемен жана көз карандысыз өлкө катары таанылды. Көз карандысыздык дүйнөлүк коомчулукка кеңири жол ачты. Азыр дээрлик бардык чет өлкөлөр жана эл аралык уюмдар Кыргызстанды көз карандысыз суверендүү мамлекет катары таанышты деп Турдакун Усубалиев айткандай, башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамилеге күтүүгө жетишти. Мамлекетибиздин коргонуу жөнөмдүүлүгүн арттыруу, өлкө эгемендүүлүгүн бекемдөө, коопсуздугун камсыз кылуу багытында коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, чегарачыларыбызды жаңы талаптарга жооп берген заманбап техникалар менен камсыз кылуу иштери жүргүзүлүүдө. Атайын багыттагы бөлүктөргө заманбап курал-жарактар, аскердик жана атайын техникалар, зооттолгон унаалар, учкучсуз учактар, тик учактар алынып жаткандыгына күбө болууда. Мамлекетибиздин энергетикалык коопсуздугун бекемдөө боюнча да иштер жүрүүдө. Кыргызстанда эгемендүүлүктү алгандан бери өлкө энергетиктери биринчи жолу өз күчтөрү менен кыска мөөнөттө энергетика жаатындагы жаңы объектилерди ишке киргизүүдө. Ал эми Кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам. Эгерде Камбар Ата 1 ГЭСинин долбоору ишке ашса, бул иш Кыргызстандын көз карандысыздыгына кошкон салымыбыз жана жетишкендигибиз болот. Темир жол тармагыбызда өнүгүүнүн жаңы багытына бет алып, эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи жолу өз күчтөрү менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Балыкчы Кочкор Каракече темир жолу курулушу ишке ашырылууда. Мунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өркүндөтүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызда транспорт байланышын арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылмакчы. Кумтөр улуттук кенчибизди өз энчибизге алып, республикалык бюджеттин түзүлүшүнө чоң салым кошууда. Ошондой эле салык, бажы төлөмдөрүнө көзөмөлдү күчөтүүнүн негизинде республикалык бюджеттин кирешеси көбөйүүдө. Ишкер бул экономиканын, коомдун жана инновациянын өнүгүшүнүн кыймылдаткычы деп өлкөбүздүн президенти Садыр Жапаров айткандай, эгемендүүлүктүн жылдарында ишкерлерге өзгөчө көңүл бөлүнүп, жаш ишкерлерге каржылык колдоолор көрсөтүлүп, ата мекендик өндүрүүчүлөргө салык саясаты боюнча жеңилдиктер берилүүдө. Өлкөбүздө мектептер, балдар бакчалары, ооруканалар, мамлекеттик мекемелердин имараттары, көп кабаттуу үйлөр курулуп, пайдаланууга берилүүдө. Эгемендүүлүк айтууга жеңил, оору, улуу, касиеттүү окуя. Миңдеген жылдар ата-бабаларыбыз мурун эңсеп күрөшүп келишкен. Ушундай зам туш келип калганга биз өзүбүздү бактылуу сезишибиз керек деп Абдулкай Алдашев айткандай, эгемендүү өлкөбүздүн экономикасы өнүккөн, алдыңкы өнүккөн өлкөлөр менен тең тайлашкан мамлекетке жетүүбүзгө тилек кылалы. Бар болсун кыргыз элим ала тообуз, ар кыргыз, кыргыз суусу аска тообуз.
Кут болсун эгемендик майрамыбыз, кут болсун тынч бейпил күн ак жашообуз. Жел тийбесин желип өткөн айдарым, жети дубан гүлдөй берсин аймагың, тең тайлашып өлкөлөргө өнүккөн, жер жүзүндө өсө берсин салмагың. Урматтуу окурмандар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.